Камилла Саргалдакова ичүүчү суунун жоктугуна мынтип арыктагы суудан турмуш тирчиликке колдонуп келет. Айрым учурда 4 километр алыстыктагы Сарыкулут айылынан унаа менен ташышат. Бирок ал үчүн дайым эле шарт боло бербейт. Мындан улам мал жандыктар ичкен суудан пайдаланууга аргасыз. Балдарга бул арыктын суусу негизи зыян. Таза суу ичпесек, балдар үчүн биз балдардын келечегин ойлошубуз керек. Балдардын камкордук көрүшүбүз керек. Азыр мынакей арыктан суу алып барып мен тундуруп коем дейди, жактары жууймун. Баары бир зыяны тиет да. Айыл элинин Барак анклавынан 5 үй конушуна көчүп отурукташканына 5 жылдын жүзү болуптур. Алгач 5 кожолук келген болсо, бүгүнкү күндө алардын саны 25 жакындады. Жергиликтүүлөр бул жылдар аралыгында аталган көйгөйдөн арылышкан эмес. Мындан улам бул конуштун тургундары баштагы жашаган аймагында таза суу түйшүгүн тартпаганын айтышууда. Аракта суубуз бар эле бу жерде. Бу жерде деле курушты, эми азырынча чыгарып беребиз деген убадалары бар. Ошону тездетип чыгарып берсе, анан мектепти жакшы куруп берсе, мектепти балдарыбыз кыйналбай мектепке барып келет эле. Момундай суу чыгуучу кичи түтүктөрдүн орнотулганына туптура 2 жыл болуптур. Бирок бүгүнкү күнгө чейин суу чыгарыла элек. Жергиликтүүлөрдүн айтымына караганда, качан гана бийлик өкүлдөрүнөн келгенде суу чыгып калат. Бирок алар кеткенден кийин кайрадан эле ошол абал. 5 үй конушунун ичүүчү сууга жетпей жатышынын башкы себеби суу менен камсыз ишин жүргүзгөн компаниянын шалыкылыгына байланыштуу. Мында ар бир суу чыгуучу колонканын аралыгы 100 чарчы метрди түзүүгө тийиш болгон. Бирок бул нормалар сакталбагандыктан ишти кабыл алуучу комиссиялык топ аталган компанияга кайрадан оңдоп түзөөнү табыштаган. Таза сууну чыгарганда кабыл алуу боюнча комиссия түзүлүп барганыбызда айрым кемчиликтер болгон да. Эми ар бирине такалып отурбайын, ошо кемчиликтерди биз ошол баягы подрядчиктерге, ошо бизди суу чыгарган мэрге айтып бергенбиз. Ош облустук бийлиги ичүүчү суу маселесин чечүү үчүн бир топ иш-аракеттер аткарылып жатканын кабарлашат. Ал үчүн өкмөттүн таза суу менен камсыздоо стратегиялык планы 2026 жылга чейин кабыл алынган. Анын негизинде 1 миллиондон ашуун калктын 76% суу менен камсыз болгон. 2017 жылы жалпы биздин облус боюнча 26 айылга таза суу менен камсыз кылуу жаңыдан кирди. 26 айыл. Эске салсак, буга чейин айыл аксакалдары таза суу көйгөйү толук чечилбей, каржысы бар даяр долбоор бүтпөй жаткандыгын айтып, өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Талайбек Сарыбашевка кайрылышкан. 12 январда облус башчы абалды жеринен таанышууга келип, бул көйгөй бир жуманын аралыгында чечилерин убадалаган. Учурда айыл эли тез аранын ичинде таза суу чыгарына үмүт артып турушат. Мээрим Осмоналык кызы, Темирлан Эрнис уулу, Нур Ньюс.